Кыйкырсам үнүм жетеби, мага да жумуш береби. Кыйкырып жүрүп жумушка жетип, анан ал жумушка мени зордоп эле отургузуп коюшту. Эми айла жок иштегенге туура келет деп, соц тармактарда жарыя салгандардын арманы коомчулукта катуу сын пикир жаратууда. Азыркы технология өнүккөн заманда сиздин да үнүңүз бийликке тез арада жетет. Болгону колуңуздагы уюлдук телефон менен интернет байланыш аркылуу коомчулукка кайрылсаңыз жетиштүү болот. Кыйкырып жүрүп жумуш менен камсыз болсом болду деген жаштардын тилеги орундалып жатат. Бирок анын келечеги барбы? Бар болсо мындай жол менен ийгиликке жеткен карьеранын өмүрү канчага чейин созулат? Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурча көрсөтүүсү. Аны алып баруучу мен Нургазы Жаныбеков. Бүгүнкү талкуубуздун темасы интернеттеги баатырлар туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Алгач студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, Бакай Кашкарбаев, жарандык активист. Ошондой эле Кудайберген уулу Тилекмат, жарандык активист. Урматтуу коноктор, бүгүнкү талкуубуздун темасы мына ушундай кыйкырсам үнүм жетеби, мага да жумуш береби деген теманы алкагында кеп сөз кылмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 56-56-72 номерине сиз дагы телефон чалып, конокторго сурооңузду берсеңиз болот. Ал эми урматтуу коноктор, бизде азыр ушул соц тармактарда кеңири таркалган учурда ошол өзүнүн бийликке умтулган жаштардын арасында дагы бир өзгөчө жаштар пайда болуп жатат. Ошолор туурасында бир даярдалган чакан сюжетибиз бар, ошого көңүл буралы, андан соң биз талкуубузду улантабыз. Буга чейин Бишкек шаарынын мэри болууга ашыккан Төрехан Жунусбеков 8 декабрда Мегаком соода маркасы менен иш жүргүзгөн Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын директорунун кеңешчиси болуп дайындалды. Бул маалыматты аталган компаниянын жетекчилиги ырастады. Учурда коомчулукта анын кеңешчилик кызматка келиши боюнча түрдүү пикирлер айтылууда. Интернет колдонуучулары Жунусбеков баш айланткан карьерасы деген мыскылдаган билдирүүлөрдү чыгарышууда. Ал эми өзү бул орунга баруу ниети болбогондугун билдирип чыкты. Чындыгында Мегакомго ишке баруу ниетим жок болчу. Анан болбой кыйнап буйрук чыгарып коюшуптур. Эми айла жок, иштейм. Ал ортодо октябрдагы окуялардан кийин мэрлик кызматка умтулгандардын дагы бири Чоң Азат партиясынын мүчөсү Асхат Осмонов Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси болуп дайындалганы кабарланды. Соңку учурдагы мындай дайындоолор өзгөчө кеңешчилик кызмат тууралуу маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Эксперттер мындай кызмат зарыл дешкени менен татыктуулар дайындалбай жаткандыгын айтышат. Бирок кээде советник өзү жакшы билбейт да, эмнесе сөз биографиясын караш керек да. Ушу маселе боюнча иштеди эле. Тажрыйба барбы депчи. А бирок мында азыр мурунку президент айтып кетти, ИО президенти Садыр Жапаров. А бирок аны карабай атасызда, тааныш менен алып келип атча, тууганчылык болуп атпайбы? Ошону токтотуш керек. А бирок кандай токтотконун мен билем дейт. Эми көрөбүз, бирок жардам бериш ал президентке. Ал эми жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Нарынбек Молдобаев бедели бийик, жоопкерчилиги жок мындай штаттык орундарды жоюу керек деп эсептейт. Эми кеңешчи деген мурун мисалы үчүн да, вообще кеңешчи деген жок болчу. Анан эле ушу кийин бир кадрга кызмат бериш үчүн өзүнчө бир должность жолсо штатная единица табыш үчүн анан кеңешчи кылып койгон да. Кеңешчилер көп жерлерде кеңешчилер биринчи замдан жогору турушат да, карасаңар. Баарын ошолор чечишет. Анан ошондойдун туура эмес жактарын деп эле ойлойбуз, көбүрөөк. Чындыгында мамлекеттик жетекчилик кызмат адамдардын дээрлик көпчүлүгүнүн кеңешчиси бар. Алар үчүн атайын штаттык орундар да каралган. Учурда алардын так саны жок. Кеңешчилик бул патронаттык кызмат болуп саналат. Ошондуктан аларды кабыл алуу же кызматтан бошотууга кадр кызматы кийлигише албайт. Кеңешчи анан жардамчы деген административдик кызматтар бар. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамына ылайык киргизилген кызмат орундары да. Бул кызматтарга мамлекеттик органдардын, ошондой эле жергиликтүү өз алымча башкаруу органдардын жетекчилери түздөн-түз конкурссуз дайындоолорду жүргүзөт. Ал эми бул патронаттык орундагы кызматчыларды жумуштан бошотуу дагы каралган. Эгерде мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алымча башкаруу органдын жетекчиси алмашкан учурда бул кызматтагы кызматчыларды бошотсо болот да. Мындан тышкары коомдук негиздеги дагы кеңешчилер бар. Аларга мамлекеттин эсебинен айлык төлөнбөйт. Мындан улам соңку учурдагы мындай дайындоолор убактылуу экендигин Нарынбек Молдобаев эскертип, кабатыр болбоого чакырат. Андыктан шайлоодон кийинки процесстерге өзгөчө көңүл буруу керек деп эсептейт. Көп эле кадрларга
туура эмес коюлуп атат. Ошонун баарысына кадыр элдин кыжыры кайнап аткан эле жалаң ушул кадр маселеси болуп атат да. Бирок мен бир чет ойлойм, анын баары убактылуу деп. Мунун баары убактылуу. Эртең шайлоолор бүтөт, президенттин шайлоосу бүтөт. Анан ошондон кийин даана мындай профессионалдуу кадрлар келет го деген мен чоң үмүттөмүн. Буга чейин эң көп кеңешчи дайындаган өкмөт башчы катары Сапар Исаковдун ысымы коомчулукта аталып жүрөт. Мурдагы өкмөт башчынын кызматта турган учурда 10го жакын кеңешчиси бар болчу. Мынакей урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин чыгармачыл топ тарабынан даярдалган чакан сюжетке күбө болдуңуздар. Бакай мырза, суроону сизден баштагым келип жатат. Алгач эле өзүңүз мынакей сиз дагы Facebook'та активдүү колдонуучу катары азыр коомчулукта көп кайрылууларды жасап жатасыз. Сизден баштасак, бүгүнкү күндө сиз дагы мына катуу кыйкырыктар менен бир билдирүүлөр менен чыгып жатасыз. Сиз дагы жумуш менен камсыз болдуңузбу? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар. Мен туура эң эле көп кыйкырган мен болушум керек азырчы. Анан бирок менин кыйкырганымдын максаты могу коомдо саясий процесстерге байланыштуу да. Ушулар мындай туура өңүттө, туура жолдо чечилсе экен, эл ынтымакка келсе экен деген гана чакырыктар. А мен андай кызматка баруу эмем жок, ниетим жок. Мен башында эле кошулуп атканда ушул иштерге аралашып атканда Садыр Жапаровду колдоо кыймылына кошулуп атканда эле мен башында эле ниетимди түздөп келгем. Мен де бияққа карьера кылыш үчүн эмес, акча жасаш үчүн эмес, же бир жакка бир тумшукту тыгып иш үчүн эмес. Бул ишти ошо кишини чыгарып, ошо жака бир жооптуу кызматка коюп, анан ошондой бир эл бир үзүрүн көрсө экен, эл жакшылыгын көрсө экен деген максат болгон. Ниет деп коет да, муну Кудай Таалам да айтат да. Силер ар бир ибадатлардын астында ниетиңерди түздөгүлө дейт да. Мен да ошол жумушка киришип жатып, ниетим ушул эле болгон. Анан эми 5 кол көрдүңүздөрбү, тең эмес да. Ар ким ар кандай ниетте жүрөт экен да. Кээ бир ошо кызматка, же бир мындай бир эмелерди чечилиш үчүн аралашкандар толтура буякта жанагы. Революциядан кийин жүрбөйбү самсаалап, ар кайсы эшикти каккылап, тепкилеп. Уят эмес бе, тетякта балдар көздөрүнөн ажырап, буту кол жанчылып жатат. Кайсы бетиңер менен барып сурап атасыңар, астагфирулла. Эмнеге мусулман силердине? Чоң рахмат, Бакай мырза. Бүгүнкү күндө мынакей Тилекмат мырза айтсаңыз, бүгүнкү күндө соц тармактар аркылуу мына кыйкырып өкүрүп жүрүп иштейт элем дегендердин ойлору оңунан чыгып жатат да. Негизи эле бул көнүмүш адат болуп калдыбы же бул беттирмалык, бул экинчи бакытпы? Орусча айткандай. Мына жогоруда сюжетте көрсөтүп кеттиңиз, баса белгилеп ошол кеңешчи болуп акыркы убакта дайындалган биздин жарандар тууралуу. Эми булар чындыгында баягы эмеге каршы чыгышкан да, үй бүлөлүк режимге, криминалдык башкарууга каршы чыгып, митингтерге, революцияга активдүү катышкан. Анан бирок кайсы гана тармак болбосун, мен жеке пикиримде кеңешчи, мисалы үчүн ошол тармакты жетектеп турган кишиден да тажрыйбалысы көп болуш керек да. Ошо кеңеш бериш керек анткени ошол себептен. Анан ошол азыр ар кандай соц тармактарда кыйкыргандардын үнү жетип атат, жетпегени бар, эми ар кандай ой максат менен келгендер бар. Анан негизгиси буга чейин сөз болуп кеткен, Садыр Нуркожич өзү айткан. Конкурс менен алабыз депчи. Анан ошол конкурстар менен алына турган атайын жумуш ордулар бар экен, анан конкурсу жок. Анан бул кеңешчиникин мен так билбейт экенмин да. Кандай? Бирок коомчулук басымдуу бөлүгү туура эмес кабыл алып атат. Чоң рахмат. Бакай мырза, жумуш турганда бар эле билет эми, жакшы эле. Бирок ошол элеген кызматты азыркы мынакей жумушка келгендер ошолор аркалап кете алышабы сиздин көз карашыңыз боюнча? Аркалап кете алышпайт. Жөн эле булар келип элечи, нагла эле келип тумшуктан тыгып алышты да. Кете албайсыңар, уят болосуңар. Мына көрүнүп эле калбады, уже кете албагандар эле отурбадыбы? Келип прокуратураны басып алышты, тиякты, биякты басып алышты. Кана жылыш, результат кана? Кана результат не? Ошол иштегенде сфераңдан жылыш кылдыңбы мындай? Новостиден укпайбыз го, эч кимге жөндө кабарыңар жок. Бүт эле мындай сабаттуу, илимдүүсүңөр, бирок тажрыйба деген башка, тажрыйба, опыт деген башка нерсе. Андай жок силерде. Опыт, тажрыйба болсо дагы бар өткөн эскилердин арасында, силерде опыт жок.
Анан биягыңар түз эмес, экинчиден. Биякты түздөш керек. Анан оңолот. Ишиң да оңолот, сөзүң да оңолот. Биягың тура эмес турат. Тапталынан, мындайынан кой. Түзүнөн. Анан ошондо оңолосуң. Ошон үчүн ийгилик жок да. Мына кеңешчилер, президентте жана Сапар Исаковдо 10 кеңешчиси бар экен. Ушу бирөөңөрдү айтканга жараган жоксуңар, бай. Сапар, могу туура эмес. Могу контракттарды туура эмес түзүп атасың. Китайцтер менен өтө завышенный ба деп кеңешчилерде патриоттук сезим жок да. Ошон үчүн анан биздин мамлекет монда туңгуюкка келип кептелип отурат. 40 миллиард дефицит, бюджетте 5 миллиард внешний долг. Телекон мырза, чоң рахмат, Бакай мырза. Телекон мырза, айтсаңыз, негизи эле мына ушул Бакай мырза берген суроо сизге бергим келип жатат. Негизи эле ушул элеген кызматтар, бул тажрыйба деген сиздин көз карашыңыз боюнча, жаш активисттердин көз карашы боюнча эмне? Бул кызматка дайындалган кишилер ушул кызматты аркалап кете алабы? Тажрыйба деген бул ошол тармактын эң ылдыйкы тепкичинен баштап ошол ар бир баскычын басып өтүп, бардык ошол тармактын ысык сууна көрүп, кемчилигин баягы маселелерди чечкенге аралашып жүргөн болсо ошо тажрыйбасы болот да. Анан азыр тажрыйбасы жоктор келип атат. Бирок эми ишенип өкмөт ишти берип атса, мен ойлойм буларга убакыт бериш керек. Арасында татыктуулар бар. Чындап арасында билимдүү татыктуулар бар. Анан бирок аларга мен жеке көз карашымда башка жумуш орундарын берсе болмок, бирок кеңешчини эмес да. Кеңешчи деген бул ошол тармактын бир майын чыгарган, ошонун ысык сууна көнгөн, тажрыйбалуу болуш керек. Бул кеңешчи сөзсүз түрдө тажрыйба болуш керек. Башкасын үйрөнүп кетсе болот да. Бүгүнкү талкууга мен ошондой эле ошол жакында эле мына 4 күн болду дейт мэрдин кеңешчиси Балбак Төлөбаевдин кеңешчиси Аскат Осмоновду дагы түз эфирге чакырган болчумун. Өзүнө дагы суроо бергим келди, бирок тилекке каршы ал 2 күн мурда бизге макулдугун берген болчу, бирок бүгүн эле билдирүү узатты. Тилекке каршы мен ушул кызматты аркалап келгениме байланыштуу мага жетекчилик уруксат бербей койду. Бирок ал кишиге да мен суроолорум бар болчу. Бакай мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө соц тармактагы люстрация маселеси ишке ашып баштаган турат деп түшүнсөк болобу, же бул убактылуу көрүнүшпү? Люстрация маселеси жаңылануу. Люстрация маселесин ишке ашыруу үчүн люстрация мыйзамын кабыл алыш керек. Ансыз люстрация ишке ашпайт. Жанагындай өзү мыйзам менен түзөлөт экен да бул нерсенин баары теңчи. Пока люстрация мыйзамын кабыл алмайынча, анан Садыр Нуркожоевичтин эмесинде айтып кетейин, бул киши белгилеп кетпедиби? Туура Садыр Нуркожоевич айткан, бүт конкурс менен кабыл алынат депчи. Анан моулар тытмалап эле, ызы-чуу кылып элечи, тынчтык бербей атат да. Анан мош кээде айла жоктон саясатта барыш керек болуп калат экен ушундай кадамдаргачы. Бирок ишенип койгула, мекендештер, акыры биз ошол эмеге барабыз. Жанагы кадры решает все деп айткан Сталин. Биз жакшы сапаттуу кадрларга жетпесек, өлкөбүз алдыга жылбайбыз эч качан. Мекендештер, аны Садыр Нуркожоевич прекрасно түшүнөт. Кудай буйруп, бу шайлоодон өтүп келип отурса, бүттү, анан бүт по конкурсу болот. Еще конкурсту прозрачный кылабыз. Через интернет карап туралы минтип, элдик көзөмөл карап турсун. Жөн эле жакшы, акылы жеткен, опыту жеткен эме өтпөй калып, анан ар жакта куда сөөктөр кирип кетпесин тияка. Аны болсо электронный көзөмөлдөп турабыз. Менде ушундай сунуш бар эле. Могу элдик курултайга ошол эле бир эле функцияны берип коюңуздарчы, мен суранам. Ошо кадр тандоо эмесине кичине көзөмөл салып коелу. Болду. Кадр жакшы болсо, мамлекет оңолот, адис тажрыйбалуу киши келет, анан ошо сферада өсүү болот, анан мамлекет оңолот. Кудайым буйрса ага жетебиз. Ошондой программа бар. Демек ошол эле учурда ушул жумушка келип, же болбосо бир кандайдыр бир маанилүү, орчундуу бир чечкиндүү бир жерди ээлей турган жаштар сөзсүз түрдө курултайга киргиш керек. Курултайдагы ошол кирген мүчөдөгү адамдар ошол жаштарды шайлап, сиздин оюңуз боюнча ошолор жумушка алып келиш керек деген ойда. Жок, мен жанагы отбор болуп аткандачы, мисалы үчүн бир кызматка келди да бирөөчү, отбор болуп атат. Анан жанагы комиссия бар да, аякта отборный комиссия бар. Ошо комиссияны через эме байкап туруш керек, прозрачный болсун, ошо ягы. Анан балдары көргөзсүн, эме электронный. Бизге мына мага азыр деле келет. Мурунку эмеден мурунку Сооронбай Шарипович да ошондой реформа кылам деп аракет кылбады беле. Анда деле байке мен 94 балл алгам, байке мен мынча балл алгам, өтпөй жүрөм деп. Мына ошол да биз ошону көрүп туралы. Ошо прозрачный болсун, элдик көзөмөлгөчү.
болду. Бизге ошол эле бир эле функция берилсе жетиштүү. Менин бир эле тилегим ошол жакшы сапаттуу эле кадрлар келсе болду. Анан команда чогулса кетет. Реформалар дүркүрөгөн бойдон. Антип күтпөйбүз булардыкча. 5 жылда, 10 жылдап. Бул жылы тиги ден соолук жылы, бул жылы анан цифровизация, бул жылы ата эненин кол калпанын баары алдоо. Бир эле жол бар. Монда реформа кыла турган кадрлар кылат. Пока кадрларды, татыктуу кадрларды койбосок, реформа болбойт. Азыр деле жулунуп атышат. Мен көрүп эле билип эле атам. Тигинин баласы, тигинин өкүл баласы, анан тигинин кудасы деген кадрлар келип атат азыр делеч. Бирок бул бир убакта токтойт. Ошондо шлагбаум жабылат. Бүт прозрачно көрүп турабыз. Анда уже элди алдай албайсыңар. Биз аны элдик көзөмөл ачык эле айтып коюшубуз керек. Бул идеяны Садыр Нуркожоевич да колдойт. Кадрлар сапаттуу, адилеттүү, таза жана тажрыйбалуу болсун. Чоң рахмат. Тилекман мырза, айтсаңыз, мынакей азыр мэрдин кеңешчиси болуп дагы бир мырза келди. Ошол учурда Төрөхан мырзанын Мегакомго келиши. Ошол кыйнап азыр жогоруда бир сюжетте көрдүк да. Анын ошол эле учурда Facebook баракчасына билдирүү жазып чыгыптыр. Мени зордоп эле ушул жерге алып келишти, майли жок иштейм деген тариздеги өзүнүн жообун бериптир. Көз карашыңыз кандай буга? Эми бул суу кечпеген сөз. Себеби дегенде ал деген мындай абдан суроо талапка ээ болгон бир тажрыйбалуу бир ишкер болсо, кызматкер болсо, ошо аяктын майын чыгарган анда түшүнсө болот эле да. Кыйнап сиз мисалы үчүн Балбак байкени алып келбедикпи? Көлдөгүлөр калдап өзү кетем десе болбойт, анан бияктагылар деп ошондой кызматкер болсо түшүнсөк болот эле. Кыйнап ататын алып келме, айла жок иштеп берейин депчи. Эми бул суу кечпеген сөз, мен ойлойм чуркап жүрүп эле алдош керек, суранып жүрүп элечи. Анан башта айтып кеттиңиз, ушу люстрация жөнүндө Бакай байке айтып кетпеди. Биз революциядан кийин люстрацияга бир да кадам багыт алган жокпуз. Бир да кадам. Буга деген ошол эле бир эле мисал айтайын, Акылбек Жапаров мына бир эмес экинчи жолу кеңешчи болуп келип атат. Бул элдин мүддөсү аткарылган жок бул жердечи. Анан Бакай байке айтып атат, тажрыйбалуу эмелер келет депчи. Муну алып келип коюш жанагынтип азыр тынчын алып атат, кайра жумуш сурап атат. Дүйнөлүк практикада жана саясатта ушундай кездешкен бир түндө люстрация кылып койгон лидерлер болгон. Бир түндө тазалап, татыктарын алып, татыктууларын алып келип койгон лидерлер болгон. Азыр ушундай азыр люстрацияны көздөй, жеке менин пикиримде бир да кадам таштай элекпиз. Бир да кадам таштай элекпиз. Бүттүк эле жерлерге эскилер эле келип атат, эл наразы болуп атат. Менимче Ал тиги Садыр Нуркожоевич тигилерге көз каранды болуп калбадыбы келгендечи? жок, Эми мыйзам чегинде кетели деди да ким? Мен бир турган бир ооз сөзгө сизгечи. Ошол мыйзам чегинде кетели деп анан жанагы депутаттарга көз каранды болуп калбады. Чынында бул жана сиз айткан реформаны мындай кылмак да алчы. Бир эле түндө биз деле жайлап таштамакпыз булардычы. Бир эле түндө жок кылмакпыз. Бир түндө болбосо да бир 3 түндө полный баарын жок кылмакпыз. Бирок Садыр Нуркожоевич мыйзам деп койбоду. Мыйзам талаасында бололу, мыйзам талаасынан чыгып кетпейди депчи. А бизде мыйзам талаасында кимдер отурат? Тиги 120 макале отурат да. Айла жок болуп калды. Саясатта кээде ошондой болот экен бир турган. Бул убактылуу люстрация жолу мына ушул биздин революция болгон, 3 жолу революция кылган, 30 жылдан бери көрүп келаткан тагдыр бул өзү люстрация. Эл мына ушул убакта бышып даяр болуп калды азыр люстрацияга баргангачы. Азыр уже Кудайым буйрса, ошол люстрациянын эң биринчи кадамы туура адилеттүү президент коюп алсак, ошол люстрация кыла турган, ошол реформаны жүргүзө турган, ошол жанагы өзгөрүүнү алып келе турган ошол киши болот буйрса. Мен ойлойм да, мисалы үчүн Ал үчүн люстрация мыйзамда жок болуп атпайбы? Жок, мыйзам дүйнөлүк практикада байке. Люстрация мыйзам жолунан башка мамлекет башчынын же мамлекеттик лидердин баягы саясий эрки менен да кабыл алынат. Мыйзамы жок деле. Анан үчүнчүсү бар. Сизге окшогон, бизге окшогондор барып туруп, ошолор сууруп чыгып туруп, Украинада мусорный челекке тыгып туруп, сен жарабайсың деп, ошентип да люстрация кылса болот да. Бияктан эми мыйзамга шылта бергенде болбойт. А мыйзам жагын айта келсек, мисалы үчүн Садыр мырза түрмөдөн чыгып келди, эл колдоду, туурабы? Мамлекет башында отурду. Эң биринчи мыйзам жол берди же моралдык укук жол бердиби? Моралдык укук жол берди да. Анткени мурдакы эмеден абдан жабыркаган, моралдык укугу бар болчу. Анан моралдык укугу жокторду азыр жолотпой койсок болот эле да, ошол шылтоо менен. Эл колдоп атат анткени. Эл мисалы үчүн бүгүн мына эл каршы болуп атса деле алып келип атпайбы кээ бир кадрлардычы. Мисалы үчүн экинчи жолу Акылбек Жапаров келип атат. Эми анын өмүрү узун болсун, ден соолук тилейм. Бирок
ал өлүп калса кеңешчиси жок калат беле мисалы үчүнчү бир нерсе кырсыктап мындай койгон болсо. Акылбек Жапаров боюнчачы эми туура Акылбек Жапаров дейт, качанкы Акылбек Жапаров дейт, Акаевден бери келаткан Акылбек Жапаров туура. Ошо Акаевден бери келаткандардан тазалана албай атпайбызбы? Ошо министр финансыда болуп иштеген. Эми мен аны билбейм, кандай тияк бияка может аралашкандыр. Ал ушунча байыган киши жөнөкөй ушу кызматта отуруп мынча байышы мүмкүн эмес экен, аны баары эле билет. Туура. Анан эми ушундай жана ситуацияда ушундай Акылбек Жапаров биринчи поддержкага чыкты да Садыр Нуркожоевичкечи. Мына мен ошо бул туура эмес да. Арты таза эмес баары поддержкага чыга берсе эле анан ошонун баарын эле крышевать эте бергенде болбойт да. Мисалы үчүнчү туурабы? Телеком мырза, Багам мырза, кечиресиздер, темадан алыс четтебейли биз. Жана Акылбек Жапаров боюнча аяна чыгып коеюн. Эми ал ошол убакта поддержка кылып келди да, кол сунду да. Макул, мына ошол жана депутаттарга күнү түшүп калды да Садыр Нуркожоевичтенчи. Анан ошондо Акылбек Жапаров келип колун сунду. Башкалар сунган жок. Башкалар кайра 3 жолу шайланбады премьер-министрчи, туурабы? Ошол убакта мамлекетибиз мондай оргуштап, монтип турса, анан ушундай эмеден бут тосууларды көрүп алып, эл вообще түңүлбөдү. Ай, кандай немесиңер, ай, элдик немени колдобойсуңар, демилгени деп, ошондойлордун арасынан, депутаттардын арасынан эмне саналуу эле киши колдоду да. Ошонун арасында Акылбек Жапаров болду, Талант Мамытов болду, Зулушев жүрдү. Туура болду. Мен келгендерине мурункуларына билебиз. Кийинки келип монтип Садыр Нуркожоевичти колдоп бергенине ыраазы элемин мен Акылбек Жапаровго. Анан тиги жанагы эмелери боюнча мыйзам бузуу болсо, бюджетке акча төкпөй кетсең же бир жерин жеп кеткен болсо, кийин деле төктүрөбүз. Мына азыр бүт эле ачык да. Мояктан бир баракты көтөрөбүз да. Акылбек Жапаров, сиз деген мояктан 50 миллион доллар налог төкпөй кеттиңиз. Төгүңүз ато камаласыз деп эле айтылат. Ага эч кандай жеңилдик болбойт. Сен убагында тиги баягыда Садыр Жапаровдун эмесинде кеңешчи болуп жүрбөдүң беле. Ага андай жеңилдик берилбейт. Ал бүгүн эшикке ашпайт атат. Тилекмат экөөбүз карап турабыз аны. Карап турабыз. Бүгүн эшикке ашпайт атат. Эмнеге ошол учурду күтүш керек сөзсүз. Бүгүн эле Сыймык Жапыкеев айтты го, аял 200 миң доллар төктү. Анан ошол киши бюджеттен барбы бүгүн? Бюджеттен. Чоң рахмат Телеком мырза, Багам мырза, кечиресиздер. Темадан четтебейли. Негизи ушул бүгүнкү күндө мына ушул соц тармактар аркылуу кыйкырып ушул бир кандайдыр бир жумушка жайланып, шайланып алгандар жөнүндө кеп сөз кылалы. Кеңешчилерге кирип кеттик. Багам мырза, айтсаңыз, мынакей сиз дагы соц тармактарда өтө активдүү колдонуп келаткан жаран катары сизди коомчулук тааный баштады. Азыркы учурда сиздин ушу билдирүүңүз боюнча айрым комментарийлер дагы ар кандай өңүттүү комментарийлер жүрөт да. Сиз ушул туура деп ойлойсузбу өзүңүздүн ушундай кыгырып чыгып ушундай элге кайрылууңузду? Анткени ар кандай сын пикирлер жазылып жатат сиздин дарегиңизге. Эмоциональный болуп атат дегени туура. Аны моюнга алам. Эмоциональный болуп кетип атат. Кээде ушундай баягыда Сыймыкка барганда оозуман жаман да сөз чыгып кетти. Себеби эми баягы биз сабыр жанып кетип атат да. Кээдечи ушундай адамдар келип атат магачы. Ушундай пострадавший адамдар келип атат. Могу эмеденчи гос машинадан ушундай страдайт эткен энелери ыйлап келет магачы. Мондай баламды, чырактай болгон баламды камап коюшту жөн эле депчи. Милиция менен прокурор, сот баары эле жөнөкөй эле камап коюштай, балам күнөөсү жок деп Байкуш апа бүт далилдердин баарын чогултуп аптым, мону кагаз кылыпчы. Ошондойлорду апанын көз жашын көргөндөчү сиз деле көрсөңүз эмоция эмеден чыгып кетмексиз, рамкадан чыгып кетмексиз. Туурабы тилеге алтынмы? Мына сен деле жаран могу балам деле Кыргызстанга жаман кылайын деген ою жок. Колдойм, бунун дагы медалдын эки жагы бар дегендечи, туура монуку дагычы. Туура адилеттикке да туура кошулам мен кээ бир жерлерине. Аны ачык айтыш керек. Эми сиз ушул эмоцияга алдырып кайрылууңузду сиз кандай ойлойсуз? Жеке пиар катары кээ бир адамдар сизди мына өзүнүн баягы атың чыкпаса жер өрттөө деген сыяктуу эле өзүн пиар этип, өзүн пиар жерди басып алайын деп ойлоп атат деп. Андай да ойлошу мүмкүн. Көбү ошентип ойлойт болуш керек. Бака эптеп эле барып тиги элдик курултайды басып калам же тиги дагы мекенчил менен партияга аттанам деген чоң тилектери бар болуш керек. Эми сизге менин тилегим мекендештер, карапайым эл менен эле болом мен аягына чейин. Карапайым элдин үнү бийик жака жетип турса, өйдө жака ошол вазифамды аткара алсам, мага ушул дүйнөдө жетиштүү. Субханалла, карган Кудай таалам тиги дүйнөдөн берет болуш керек мага. Вечный кайф. Эми
сизге дагы ошондой бир сунуш пикирлер түшүп калса, бир майлуу сүттүү кызматты сунуштап калса эмне кылат элеңиз? Барбайм мен. Мына кыргыз элинин астында сөз берем. Сиз азыр түз эфирдесиз. Барбайм. Бирок мен бардык жерде өзүм көргөн кишилерди көргүм келет да. Мен да билем элдин арасында жакшы, ыкластуу, таза, ыйманы да таза, тажрыйбасы да жетиштүү. Ошондой кишилерди көргүм келет мен элдин арасынан. Ошол кызматтарды көргүм келет. Кээде мондай сунуштагым да келет. Сиз ошол көрүп жаткан кишилердин арасында татыктуу жаштар барбы азыр ошол? Бар. Мына министр экономика болуп иштеп жүргөн Дастан деген байке бар. Тиги фамилиясын унутуп атам ким экен. Дастан байке мына эң жакшы татыктуу адам, бүт акылы да иштейт, тажрыйбасы да бар. Бар ошондой адамдар депутат болуп барсын мекенчил партиясы менен. Эмнеге болбойт? Дастан мырза барса жакшы эле болот. Тажрыйба, мыйзам жазыптыр. Могу биздин өкмөткө да көргөзүптүр, депутаттарга да көргөзүптүр, жакшы мыйзам жазыптыр. Жанагындай ошол мыйзам өтсө, бизге мондай акчалардын эмеси ачылат экен да, каналдарычы. Эми ошо жеткизе албай атат тияка, жогорку жака. Үнү жетпей атат. Бер жактан эле калып атат. Жакшы мыйзам экен, могу депутаттар деле айтты, байны депутаттарга деле барып жолугуп айттым, көргөзсөм түшүнбөйт дейт эчтеке. Се бияк пустой да ал Дастан байкуш биягы кызыл эти толо кан. Кыргыз эли ушул мондай акчалардын агымы ачылып кетсе экен деген бир мыйзамы бар экен жакшы. Эмкиде чакыртсаң түшүндүрүп берет бүтүндөй кыргыз элине. Ошону колдоп айтат. Биздин депутаттарга барып кайрылыптыр. Мына мен айтып коеюн, жакшы специалист, жакшы кадрлуу саясат жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошол депутаттарга барса, эми мен барайын ошол жака кыйкырып өкүрүп, эшигин тепкилеп, кабыл ал деп. Эми өзү жакшы мындай өзүнүн жолу менен барыптыр. Карап туруп эле кабыл алып койсоңор болмок. Керек болсо барам мен Дастан байкенин мыйзамы үчүн. Мыкты мыйзам экен. Чоң рахмат. Телеком мырза, айтсаңыз, азыркы тапта мына эл өкүлдөрүнө карата айрым соц тармактар аркылуу айрым активисттер тарабынан ошол мына бир көрүнүктүү лидерге карата, эл мына колдоп жаткан лидерге карата колдоолор көрүлүп жатат да. Бул ушул жаштардын азыркы мына кыйкырып чыксам, мага дагы жанагы жумушка келип жайланып алгандардын дагы бир мисал катары көрбөйбү алар? Сиз өзүңүз дагы буга кандай баа бересиз? Интернет, соц тармактар аркылуу кыйкырып чыксам, мен ошол жумуш менен камсыз болом деп. Сиздин оюңузда жокпу ушундай нерсе? Жана депутаттар жемелеп атпайбы, ошолорду айтып атасызбы? Ошолор боюнча. Жок, мен андай оюм жок. Булар туура эле кылып атат. Депутаттар мен ушундай үмүт кылгам, революциянын эртеси эле булар бүттү, издөөгө алынып, камалынып, таптакыр жок болот болуш керек депчи. Анткени эл колдоп турганда, кийин болду, элге таянып туруп, бардык иштерди кылып, иллюстрация кылып, камаучуларын камап, бир түндө, 2-3 түндө мына бакпай айтканда кылып салса болот эле да. Анан бул депутаттарга не бир түркүн кайман аттар коюлду да. Өтө ыплас аттардын баары коюлду. Анан бул аттарга булар абдан татыктуу. Кыргыз элине мындай бир орой айтканда, бир шалтурук депутат болду. Тарыхта эң алсыз чакырылыш болду. Анан албетте буларды шылдыңдап, маскара кылганга булар татыктуу да. Анан буларды ошол жана ызычуу кылып аткандар, мен ойлойм, эчтеке үмүт кылбай эле, үнү жетсе, алардын чыныгы жүзүн ачып аткандар деп ойлойм да. Сиздин көз карашыңыз боюнча. Бакай мырза. Соосту айтып атпасызбы? Сиз дагы мынакей учурда ушундай катуу билдирүүлөрдү билдирип чыгып жатпайсызбы? Айрым жаштар азыр активисттер ушул көрүнүп жаткан сиз жанагы ошону көрүп алып эртең баары кыйкырып баштайт деп. Жок андай. Ошол сыяктуу. Андай бети жоктор аз эле, Кудайга шүгүр, Кыргызстанда аз эле андай бети жоктор. Көбүнүн бети бар, уялат. Тетигиндей эмеден басып келип туруп анан бети жоктон барып мэр болом деп барыптыр Төрөкан башында. Эми Мегакомго кеткен турбайсыңбы? Көрөсүз результат. Эмне кеңеш берип Мегакомду гүлдөтүп бериңди. Бат эле бетиң ачылып калат, аяктан деле. Орусча билесиңби? Орусча чала билет деп атпай сени. Уяты жок десе. Эмне бардың ошол жака? Кетип кал эртең. Уятың болсо карачы. Бүтүндөй соцсеттерге уят болуп атасың. Садыр Нуркожоевичти жаман көргөзбөй кетип кал. Чыныгы мекенчил болсоң, мондай эле айтайын мен сага. Эми ушул жумушка жайлангандан кийин ушул сөздү айтыштын кажети барбы эле? Бар да, конечно. Мен өзүм каалаган эмесмин. Анан мени зордоп, ушуну айтпай эле койбойсуң жок дегенде. Даттабой 200 адамсың бе. Чоң рахмат. Мисал катары алсак, Телеком мырза, Жапыкеев мырза прокуратура тармагында
эмгектенген. Тагыраак айтканда, бул факт. Финансылык полиция жетекчилик кызматка дайындалды. Бул тууралуу көрүнүшпү сиздин көз карашыңыз боюнча? Эми бул экөө тең надзорный деп коет орган, экөө тең текшерет, иш козгойт, мисалы үчүн. Бирок финансы менен күч органдары бул башка да. Финансы менен иш алып барбайт. Булар ошол финансынын чалгындайт, ошону мыйзамдуу мыйзамсыз эмес экенин карайт. Мыйзамга көбүрөөк да, биякча баягы экономика министрлиги, финанс министрлиги финансыга көбүрөөк басым жасайт. Мен ойлойм, Сыймык мырзанын моралдык да укугу бар болчу. Билим деңгээли, тажрыйбасы да жетет, убакыт көрсөтөт. Мен жеке инсан жаран катары мен каршы эмес болчумун да. Сиздин көз карашыңыз боюнча, Бакай мырза? Менин көз карашымда Сыймык Жапыкеев жумушту өтө начар алып барып атат. Өтө начар. -3 деген баа коет элем да. Мен эсим мугалим болсом, ушул алып барып аткан ишине -3. Эмне үчүн -3? Жок да результат себеби, жок да. Баары эле пачкалап жатат документтер. Бирок жогоруда Даяр да уже баары эле даяр болчу да. Кагазтарды ачып эле четинен эле сотко түртө бериш керек болчу. Мага мына бүгүн урматтуу Сыймык Жапыкеев ошо жакта бир следовательга үнү жетпей коюптур. Көз азистер келди, кулагы дүлөй, көз азистер келди мага офисиме, Ош базардагы. Биздин үнүбүз жетпей атат. Урматтуу Бакай Кашкарбаев, биз менен саат 2-ге Тетяка барып коюңузчу. Фин полицияга үнүбүз жетпей атат деп келиптир. Бардым байкуштарды кыйбай барып, кыйкыры өкүрүбүздү чугуп, чакыр жана Слидакты деп чакырттым. Өзүңөр жумушту тарта албасаңар, колуңардан келбесе, жөн эле эшикти жаап, кечирип койгула деп эле чыгып кетпейсиңерби? Пока куулуп чыккыча, жакында коллективиңер кууп чыгат силерди. Эшиңер жаап алат. Аякта да бар патриоттор, байкап турат, көрүп турушат. Жана замдарың, башкаларыңар айтат, братан кетчи бар. Иштей албайт экенсиң деп эле коллективиңер сүрүп чыгарып таштайт. Ошого жетпей өзүңөр эле кетип калгыла. Тигине Тетяка аэропортко дагы бирөө кетпеди беле. Жанагы Үсөн Сыдыковдун баласы ким эле аты? Бакыт Сыдыков. Кана мына сизге ишенип койдук эле, ошол жакта контрабандалардын эмесин буйт, акча ташып, жанагы эмненин баарын ташып атат, бир Кудай билет аяктан. Ошонун баарын токтотот деп койбоду беле, канча болду койгонуңа? 0, 0, эчтеке результат жок. Эртең өзүң эшикти жаап эле чыгып кет. Чоң рахмат. Мынакей Телекмат мырза, айтсаңыз, Кыргызстан кыйын абалда турганда тура эмес кадрдык саясат бизди кризистен алып чыгалабы негизи эле? Бүгүнкү көрүнүш. Албетте жок. Анткени жакшы сөз бар. Эски шыпыргы эскичелешип барат деп. Бир эле мына жаңы мисал келтирип кетейин. Бакыт Сыдыков, Үсөнов буга чейин көптөгөн мындай резонанстуу иштер менен эл өзүнө алынган, коррупцияга аралашкан, май куйчу станциялар сатып ийген, бир самолетту жок, ал боюнча элге ачык чыккан эмес. Ал келсе деле баары эски ушун улантат да. Анан биякта элдер менен Кудайга мен барсам жөн эле монун жолдорун билем. Эл арасында жабам жок кылам дедиң беле. Эл арасында кайчы пикир болуп атпайбы? Акча берип келиптир депчи. Ал эми мисалы үчүн бул мына орустарда косвенное доказательство деген сөз бар да. Мурда иштегенди билбесе, эл нааразы болуп атса, анан дагы эле отурса, бул кандайдыр бир деңгээлде далил да. Демек акча бергени чын турбайбы? Анан акчаны алып туруп ошол жака коюп турса Садыр Нуркожоевич дегенчи. Мына кадрлар жоготпош керек болчу. Мына кадрлар жоготпош керек. Мына ушинтип жана ким жаман, Садыр жаман болот акырында. Акча алып алып ошентип эле ойлойт да любой киши. Муну Бакыт Аманбаев деген койгон. Руководитель аппарат. Билем да мен руководитель аппарат менен тирешкем тетиги. ЛТРди талашып эмне болдук? Бир журналист алып барып коюптур ошол жака. Жазганды билбеген, окуганды билбеген. Мына сиз айтып атпайсызбы, Бакай эке? Тоскоол болуп атат, бутуна чалынып атат, кызмат суруп атат депчи. Баягы биз эл Садыр ошол Бакыт Аманбаев жана эмеси милдет кылып атат да. Экинчилде айда дерске жүрбөйт беле. Ошто бакырып өкүрүп кыйкырып, ошонусун милдет кылып, мен минтпедим беле, мен тигинтпедим беле деп. Анан мен эми яка коёюн, тигинтейин, минтейин деп. Балким ада жанын койбой аткандыр. Билем да мен Бакыт Аманбаевди. Вообще кадровый саясатты, кадровый чыгарданы Бакыт Аманбаев кылды көбүн. Мен бетиңизге айтам, сотко берип мени соттотуй. 15 жыл 7 айга. Бакай мырза, мисалы үчүн сиз айтып атасыз, бут тозуп атат, кызмат сурап атат депчи. Садыр Нуркожоевич элге кайрылса, мага баланча саясатчы, мага бут тозуп атат, мен жалгыз калып атам,
калайыкка Түшүндүм. ушуну тазалап Ал бергилечи Садыр десе, тазалап Нуркожоев- бергилечи десе биз тазалап Туура, берет белек. биз Бир күндө былчылдатмакпыз, тазалап. Анан эмне болуп атат? Жанчып Анан салмак. эмне себептен биз Колутун солбой жулуп, атпайбыз? жөн элечи. Ар бери сүйрөп чыштап, ошондой сунуш болгондо Садыр Нуркожоевич эмне болуп атат? Ким тоскоол болуп атат? Айтыңызчы деген эме болгон, сунуш болгон. Анан эми монда кагылышуу эмени каалаган жок да. Ушул убактылуу мо президенттик өткүчө тынчытып турайын деген кадамдыр балким. Болгон мындай сунуш. Болгон, мына Тилекмат, мен ошондо жанында жүргөм. Канча жолу кирип чыктым, айттым, айбайке эмне болуп атат десем, көрсө саясатта дагы бир жолу кайталып коеюн, бир туугандар. Кээде ушундай эмелерге барышка туура келип атат. Мен деле түшүнүп атам азыр. Соцсетте тим эле Садыр Нуркожоевичти былчылдатып атат. Мына Садыр баягы эскилердин кебетесин кийди, мурункудай кетип атат депчи. Анын баары туура эмес. Садырдын главный биягы таза, жүрөгү. Садыр Нуркожоевичтин жүрөгү мурункудай эле. Тетиги түрмөдө кандай, осо дагы эле ошондой. Мен билем бул адамдын сырын билем. Андан өзгөрүлбөйт. Кудай буйрса, реформалар болот, бир туугандар. Ишенип коюңуздар. Иншалла. Мен кошулам Садыр мырзанын жүрөгү таза дегенге. Бирок Аскар Акаевдин жүрөгү таза болчу. Сооронбай Шариповичтин таза болчу. Сооронбай Шариповичтин дагы жүрөгү таза болчу. Коноктору, келиңиздер, темадан жетпейли. Бул жерде айрым бир лидерлердин атын аташтын деле кереги жок. Анда жүрөгү таза болчу. Талкалабадыбы, чарбан ай. Жүрөгү таза болгон менен туура. Бирок алардын жайнап эле отурчу, бирок Бакай Советтер өкмөтүнөн калган чарбанын баарын Аскар Акаев талкалабадыңбы? Физикти алып келип койгон Бакай мырза, кечиресиз. Бакай мырза, кечиресиз. Физикти коесуңар кызмат. Бүгүнкү акыбалга алардын жүрөгүнүн тазалыгы эмес, алардын туура эмес кадрлык жүрүшү, туура эмес кадрлык саясаты бүгүнкү биздин таза кепибиз ошол да. Анын жүрөгүнө карабаш керек, азыр кылган ишине карашыбыз керек. Урматтуу коноктору, бүгүнкү негизги темабыз ушул кыйкырсам үнүм жетеби, мага да жумуш береби деген теманы алкаган эмес сиздерди конокко чакыргам. Бирок бир аз теманы алкагандан бир аз четтеп кетип бара жатасыздар. Эми болсо калтырбаңыздардан сиздерден суранычы. Эми болгону мынакей кеңешчилик кызматында эле кереги барбы деген дагы сыяктуу соц тармактар аркылуу мына ушундай сын пикирлер айтылып жатат да. Бүгүнкү күндө. Эми мына ушундай тандалбаган бир жол сөзүнүн кесибин билбеген кадрлар ошол эле жетекчини эч качан өнүгүүгө алып барбайт, кайрадан сызга отургузат да. Баса белгилеп кете турган нерсе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учурча көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү күндө ушул кыйкырсам үнүм жетеби, мага да жумуш береби деген теманын алкагында талкуу жүргүздүк. Бакай мырза, сизге дагы чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Чыныгы жашоодо сиз такыр эле башкача кишисиз деп баа берем. Негизинен Тилекмат мырза, сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү эфир соңуна жетип баратат. Ишиңиздерге ийгилик, бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн Теманы көтөргөнүзгө сизге рахмат. чоң рахмат. Бат-баттан көтөрүп тургула. Кийинде көп көтөрөбүз. Сөзсүз түрдө урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бир жабышкан. Мен ошон үчүн элдик курултайдын эмесине бергиле ошондой полномочияны деп атам. Ошо кадровый саясатты биз элдик курултай көзөмөлдөсүн. Макулсузбу? Мына бул деле бир тууган макул болуш керек. Чоң рахмат. Маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.